Барыңыздарга кутман күн кыздар. Бүгүнкү сабакта биз коен току сабагын баштайбыз. Ал үчүн бизге кандай нерселер керек болот? Мен ошолор жөнүндө бир аз айтып беремин. Анан бүгүнкү сабакта биз сиздер менен коендун колун, анан бутун токуйбуз. Демек, жалпысынан эмнелер керектелет бизге? Менин учурумда азыр мен мындай пахта жип алдым. Сиз кааласаңыз, колуңузда кандай жип бар, ошону колдонсоңуз болот. Азыр мен бул жип жөнүндө бир аз айтып берейин. Lanoso Alara пахта жиби 50 граммында 140 метр. Сиз кааласаңыз Yarnart Jeans колдонсоңуз болот, Иран жибин колдонсоңуз болот, Alize Cotton Gold колдонсоңуз болот. Түрлөрү өтө көп. Сизге кайсы бири жакса, ошону колдоно бериңиз. Бирок мен азыр ушул учурда Lanoso Alara жибин колдонуп жатамын. Демек, бизге ушул жипке туура келген, ушул жипке жана сиздин току жыштыгыңызга туура келген илмектерди тандап алабыз. 2, 2,5, 3, 4кө чейин дагы болот. Ар кимдин току жыштыгы ар кандай болот, ошондуктан өзүңүздүн сиздин колуңузга кандай туура келет, кайсы жыштыкта токуйсуз, ошону тандайсыз. Мен үчүн 2 жана 2,5 номердеги илмектер керек болду. Дагы эмне керек бизге? Ичин толтуруу үчүн мындай синтепух иштетебиз. Же болбосо Hollow Fiber деген түрү бар, ал майда болот, ошонусун дагы алсаңыз болот. Ошондой эле эмне керек болот бизге? Жөн гана башка түстөгү жип, биринчи катардан экинчи катарга өтүүдө айырмалоо үчүн, же болбосо мындай маркер керек болот. Ошондой эле мен коендун көзү үчүн мындай коопсуз көздөрдү колдономун. Тиштеп үзүп албасын үчүн клей колдонбоймун. Бүгүнкү сабакта болгону 2 гана түс иштетебиз. Розовый, анан ушул түстөгү жипти. Кааласаңыз ак жиптен токсоңуз болот, сонун болот андан дагы. Бүгүнкү сабакта азыр биз сиз менен уже ортосунан чыгарып алабыз, сыртынан чыгарсак дагы болот, бирок көбүнчө ортосунан чыгарганда биздин жибибиз комнатанын ичинде чуркабай, бир жерде туруп берет дагы, ыңгайлуу болот. Демек, биз биринчи колун токуйбуз. Колун токуу үчүн биз амигуру мешекекчесинен баштайбыз. Амигуру мешекекчеси жөнүндө дагы менин ушул YouTube каналымда сабак бар. Эгер түшүнүксүз болуп жатса, ошол жака кирип кайра көрүп үйрөнүп алсаңыздар болот, албетте. Биринчи 6 жөнөкөй мамычаны шекекченин ичине токуп алабыз. Андан кийин азыр биз биринчи катарды бүттүрөбүз. Мынакей мен 2, 3, мына санап атам, көрдүңүз? 1, 2, 3. Эми 4, 5, 6. Мына эми бул биринчи жипти тартып алганыбызда бизге тегерек болуп калат, Биринчи мамычага бириктирип алабыз дагы. Биринчи катарыбыз ушул жерден бүттү. Эми экинчи катарга өткөндө ар бир 6 мамычанын ичине 2 жолудан салып жөнөкөй мамыча токуп чыгабыз. Ошондо биз 6 мамычаны 2ге көбөйткөнүбүздө бизде жалпысынан 12 жөнөкөй мамыча пайда болот экинчи катарда уже. Адашып кетсеңиз эч нерсе эмес. Санаңыз. Бул жерде дагы санаш керек, тактык керек, математика өтө бардык жерде колдончу билим. Мына 12 экинчи катарды бүттүм, 12 жөнөкөй мамыча токуп алдым дагы. Эми мындай кылып сиз ушул жерге контрасттуу жип коюп алсаңыз болот. Же болбосо мен айтып өткөндөй эле ушул жерге маркерди коюп алабыз. Маркер жок болсо степлер дагы жарай берет. Шпилька бар го, чачка таккан, ошондой дагы боло берет. Эми ушул бойдон 12 бойдон биз 3-чү катардан баштап 38-чи катарга чейин бир дагы өзгөрүүсүз узун кылып токуйбуз жана ортодо арасын толтуруп барабыз. Мына кыздар, азыр мен биринчи колун бүттүм. 38 катар бою 3-чү катардан 38-чи катарга чейин 12 жөнөкөй мамыча токудум дагы. 39-чу катарга келгенде бир жөнөкөй мамыча, бир кыскартуу, бир жөнөкөй мамыча, бир кыскартуу кылып отуруп биз 4 жолу кыскартып алабыз. Биздин катарыбызда 8 гана мамыча калат. Мындан дагы ичин толтуруп алабыз. Ар кимдин каалоосу ар кандай болгондуктан сиз өзүңүзгө каалагандай жыштыкта ичин толтуруп алсаңыз болот. Ушул жерде мен көрсөтүп кетейин деген нерсе дагы бир, мисалы үчүн мен жөнөкөй гана палочка, мондай таякча иштетем. Кайчы иштетсеңиз болбойт. Сайып бул жерлерге дагы тыгылып ыңгайсыз кайчы менен. Ушундай бир же таякча же мондай бир фломастер сыяктуу учу шиш эмес нерсе таап алсаңыз болот. Кандай кылып салам? Мисалы үчүн мен салдым, бул жерге мындай кылып, ушундай кылып эле толтуруп аламын. Азыр мен экинчи колун бүтүрүп жатамын. Сиз дагы өз алдыңызча 2 дана колун токуйсуз. Мына толтуруп аласыз ичине. 3-чү катардан 38-чи катарга чейин 12 мамыча токугандан кийин 39-чу катарга келгенде, азыр мен мынакей 39-чу катарга келдим. Окшош бекен, экөөнү карап аламын. Бир аз бунусу азыраак экен, дагы толуктап аламын дагы.
толуктап салып аламын. Мынакей. Салып алгандан кийин эми эң акыркы 39 катарды мына мен азыр бир жөнөкөй мамыча токуп койдум дагы. Эми экинчисин кыскартуу жөнүндө дагы билбесеңиз менин каналымда сабак бар. Мынакей. Анан бир жөнөкөй. Ушул эле комбинацияны 4 жолу кайталаганыбызда бизде жалпысынан азыр мен экинчисин кыскартып жатамын. Жалпысынан 8 мамыча калат. Экинчиси, үчүнчүсү. Бир жөнөкөй, бир кыскартуу. Бир жөнөкөй дегеним жөнөкөй мамыча. Обычный столбики бизнакида. Мына. Эми мына акыркысын кыскартып коемун. Жибим дагы аз калды. Узунураак болсо, узунураак калтырсаңыз жакшы. Ушундай кылып кыскартып аласыз дагы. Ошол бойдон калтырып коесуз, Мынакей, бул эми керек эмес бизге. Мынакей, бизде 2 дана колу даяр болду. Эми бутуна өтөбүз. Даяр кылып детальды алып турабыз, Эми буту үчүн эмне кылабыз? Мен азыр бул жерде бир көрсөтүү үчүн жөн гана бутун токуп чыктым. Мына мен толтурган жокмун. Сиз кандай кылышыңыз керек? Токуп баратып эле утуру толтуруп барасыз. Синтепондон салып ичине, синтепокту салып ичине толтуруп бул жерге чейин келебиз. Демек, кантип баштайбыз азыр мен көрсөтүп берейин. Биз 6 жөнөкөй мамыча алабыз дагы. Баягыдай эле 6 жөнөкөй мамыча алып алабыз. 6 жөнөкөй мамыча. Анан 12 кылабыз экинчи катарда. Мына азыр мен 1 2 кольцо амигуруми деген сабакты көрүңүз, амигуруми шекекчеси деген. 1 2 3. Азыр анын баарын бул жерде кайталай берсем, видео узак болуп кетет. Ошондуктан бар сабакты көрүп чыгасыз, билбесеңиз. 1 2 3 4 5 6. Мынакей 6 болду. Тегеректеп алдым. Эми бириктирип алабыз. Бириктиргенден кийин экинчи катарга жанагыдай эле кылып 12 мамыча кылабыз. Ар бирине 2ден токуп чыгабыз. Кыздар, мен азыр мынакей экинчи катарды бүттүм. Менде жалпысынан 12 мамыча турат азыр. Эми үчүнчү катарга келгенде биз мамычаларыбыздын санын көбөйтүп алабыз. Кантип көбөйтүп алабыз? Ал үчүн биз биринчи белгилеп алабыз. Мындай белги коюп алдым, адашып кетпеш үчүн. 2 жөнөкөй мамыча токуйбуз. Мен азыр 1 токудум. 2. Анан үчүнчү мамычага келгенде бир прибавка кылабыз. 3 4. Мына, көрдүңүзбү? 3 4тү бир өнүн ичине токуп атамын. Дагы 1 2 3 4тү дагы бир мамычанын ичине токуйбуз. 8 болду мына бизде жалпысынан, көрдүңүзбү? Эми 9 10ду бир токуйбуз дагы. Ой, бир-бирден токуйбуз дагы. 11 12ни бул жерге бир мамычанын ичине салып токуйбуз. Эми эң акыркысы калды. Ошондо жалпысынан 4 жолу. Сиз жазып алсаңыз болот. Өзүңүздүн барагыңызга, дептериңизге 2 жөнөкөй, 1 мамыча кайталап ататынын көрдүңүзбү? То есть бир мамычанын ичине 2 жолу салып атабыз. Прибавка, кошумча. Эми кыздар, бизде жалпысынан мына 16 мамыча болду. Азыр үчүнчү катарыбызда уже бизде 16 мамыча бар. Эми 3-чү катардан 4-чү катардан баштап 44-чү катарга чейин биз бир дагы өзгөрүүсү жок, узун бул бутун токуп жатабыз азыр. Ушундай кылып токуйбуз. Мына кыздар, азыр мен бир бутун бүттүм. 4-чү катардан 44-чү катарга чейин ушундай бут пайда болду. Эми экинчи бутун караңыз. Экинчи бутун дагы бүттүм. Мынакей менде 2 4-чү катардан 44-чү катарга чейин 16дан мамыча буту пайда болду. Эми эмне кылабыз? Бул жерден биз жипти үзөбүз. Кесип туруп, жипти кестик дагы. Кааласаңыз, ушул жерден жипти, башка жипти алабыз. Уже биз бул жерден азыр ич кийимин кылабыз, коёнду токуп баштайбыз. Менде азыр мен розовый түстөгү жипти алганмын. Бул жерге улап кетсек болот. Мындай кылып байлап койсоңуз болот. Кааласаңыз байлабай койсоңуз дагы болот, бирок мен үчүн ушундай коопсуз деп ойлоймун, чыгып кетпесин деп. Ушундай катуу байлап аламын дагы. Эми эмне кыламын? 45-чи катарга келдик. 16 жөнөкөй мамычаны биз токуп чыгабыз. Айланта 16 жөнөкөй мамыча токуйбуз азыр бул жерге. Жөн гана. Мына кыздар, мен бир катар жөнөкөй мамыча 16-ны токуп чыктым. Эми кийинки катарга өтүп баратам. Караңыз, кийинки катарда эмне кылабыз? За заднюю полупетлю деген термин бар. Бизде азыр карап турсаңыз, мына үстүнөн өрүлгөнгө окшоп көрүнүп турат. Ушунун биз бир катар могул ичкеркисине гана алып токуйбуз. Сырткысы калыш керек. Жалаң бир катар 45-чи катарды биз ичкерки бир гана бөлүгүн алып токуйбуз. Орусча айтканда вяжем за заднюю полупетлю. Мынакей. Ушундай кылып 45-чи катардын акырында жолугабыз азыр. Только ичкеркисине гана токуйбуз.
Мына кыздар, мен азыр 46 катарды токуп бүттүм. Бизде мындай болгон бир сызыкча калат. Биринчиси калды астыңкысы. Биз ичкерисине токудук. Эми караңыз, 47, 48 катарды биз жөн гана жөнөкөй мамыча кылып, 2 катар 16 мамычадан токуйбуз. Обычный эле биз токогон жөнөкөй мамыча. 2 катар 47, 48. 48 катардын акырында биз сиз менен жолугабыз. Мынакей кыздар, мен азыр 48 катарды бүттүм. Эң акырына келгенде бир жолу биз байланыштыруучу, соединительный столбик байланыштыруучу мамыча кылып туруп, жипти кесип, токууну токтотобуз ушул жерден. Бул жип бизге башка керектелбейт. Ичине катып киргизип койсок болот. Эми бул жерден биз бул коёндун бутунун ичин толуктап алсак болот. Бутубуз толук бүт элек. Азыр мен дагы айтып беремин. Бул жерде биз коёндун ич кийимин кошуп кеттик. Азыр биз бул жерде эсиңизде болсо, биз за заднюю полупетлю токуганбыз, аркы биринчисине. Өтө толтурган жокмун, дагы токуун жүрүшүндө толуктаймын. Эми эмне кылабыз? Биз бул жерде калтырып кеткенбиз, эсиңизде болсо. Мына ушул жерге азыр биз улайбыз жипти. Мынакей, көрдүңүзбү? Мен көрүнүп жатабы? Мына бул жерден биз илмекти өткөрүп алабыз дагы. Ушул жерге биз жипти улайбыз. Мынакей. Кошуп, жакшынакай кылып 3 жолу бош илмек тартып алабыз. Бош илмек, аба илмеги сизге кандай түшүнүктүү болсо ошондой. Жөн гана чынжырча 1, 2, 3. Эми караңыз, ушул катарды айлантыра биз бул кысканы катып кетебиз ичине. Бир жамынчылуу жөнөкөй мамыча токуйбуз. Мынакей. Один столбик с одним накидом. 1. Эми кийинкиге 2 жолу салабыз. 2 жолу дегеним кошумча, прибавка. Мына ушундай кылып биз 8 жолу кайталашыбыз керек болот. Азыр бир комбинацияны бүттүм, мен сиздерге көрсөтүп берейин деп. Көрдүңүзбү? Мына көрүнүп жатат деп үмүт этемин. Камерага тартыш албетте кыйын. Жамынча алдык. Кийинки мамычага салабыз. Кадимки эле жамынчылуу жөнөкөй мамычаны токуйбуз. Эми кийинки мамычага келгенде биз прибавка кылабыз. 2 жолу салабыз. Мынакей. Мына ушундай кылып сиз дагы өз алдыңызча токуңуз, дагы катардын аягында сиз менен жолугабыз бул жерге. Бир жөнөкөй, бир кошумча. Мына кыздар, мен азыр катардын аягына келдим. Кантип аяктайбыз ошол жерде? Эң башкы 3 чынжырча кылып алганбыз. Ошол жерге биз бириктирип байланыштыруучу мамыча кылып алабыз дагы. Жипти бир аз узунураак кесип, бул узундукту биз бул жака ичкерисине катып чыгабыз. Байлап бул жерден сөгүлүп кетпесин үчүн. Ушу менен биздин биринчи бутубуз даяр болот, коёндун буту. Азыр бул жерде биз 44-катарга чейин токуп бүттүк. Эмне кылабыз бул жагын дальше? Ушул сабакта көрсөтүп өткөндөй эле аркага жылдырып көрсөңүз болот. Сиз дагы экинчи бутун бул жерден улап, буга бир катар жөнөкөй 16 мамыча, андан кийинки катарда бир катар ичкерки бөлүкчөсүнө, мамычанын ичкерки бөлүкчөсүнө токуп чыгасыз дагы. 47-48 катарда жөн гана токуп чыгасыз. Мындай болот. Андан кийин бул жерде калган бир катардын сырты калды го, ошол жерге жамынчылуу мамычанын бир жөнөкөй, бир кошумча кылып айланта токуп чыгасыз. Анан жипти үзбөй турасыз. Ошол жерден биз денесине өтөбүз уже. Ал кийинки сабакта болот, иншаллах. Барыңыздарга ийгилик, даярданып, жакшы токуп, тегиз илмектерди бүтүрүп алышыңызды каалаймын.